Урматтуу Дастан Арсызбекович, урматтуу депутаттар, мен дагы аталган маселе боюнча чек ара маселеси мына 2 күндөн бери элек жергесинде болгон маселени баарыңыздар угуп көрүп атасыздар. Дастан Арсызбекович, эми бу эгемендүүлүгүбүзгө 27 жыл болду. Бул маселени талкуулайбыз, жабык эшикте артында угабыз деп келатып, эч кандай жыйынтык жок. Негизинен бул жерде комитеттик комиссия эмес, ошол жерде иштеген губернатордун ишмердүүлүгү болуп атат. 3 жылдан ашты ошол Баткен областынын губернатору болуп иштеп аткан кишиге. Бир дагы көрүнүктүү иш кыла элек, бир дагы ошол керек болсо ошол Баткен областынын элдери тааныбай атат ал кишини. Тажикстанда ошондой губернатор чечет көп нерсени. Биз деле ошо киши чече турган маселени мына мамлекеттик уровеньге алып келип атабыз да. Ал киши маселени чечүүнүн ордуна наоборот ошол жердеги жергиликтүү элди, жергиликтүү бийликти коркутуу, үркүтүү менен эптеп мен губернатор болуп турганда бул маселени көтөрбөгүлө, тынч өтсүн деп, бирок бул көйгөй ал түбөлүк көйгөй болуп калып атат. Мына курчуп баратат. Кече жаш балдар, аялдар жүрөт. Ошол жерде бир эле Кудай сактасын, ок атылганда же бирөө каза болгон не болмок? Жаман акыбалга келмекпиз. Ошон үчүн мен өкмөт башынан да мына өкмөттүн өкүлү отурасыз Ашырбек Мойдович. Талап коюңуздар. Аброю бар, чек ара маселени түшүнгөн, жүрөгүдө жалы бар, элине күйгөн адамды байкап тандашыбыз керек. Эл мына суранып атат, мурдагы Айбалаев жакшыбы, жаманбы, ошондой кишини алып келгиле деп атат. Ошон үчүн мен да ойлойм, бул маселени чечиш керек. Дастан Арсызбек, сиз өзүңүз барып, кайсы үйлөр, канча жерибиз кетип атат, күндөн күнгө мамлекет күчтөнүп атат. Өздөрү сөзүн айтып атат. Жылдан бери Лелек району 6 жолу кирди. Адашып кетипиз дейт. Капысынан кириппиз деп атат. Бул эмне ошол жооппу? Ошон үчүн бул маселени өзүңүздан колго алып туруп парламентте карашыбыз керек. Керек болсо ошо жайына депутаттар барып көрөйлү, ошондо анык билинет канча жер кетти. Рахмат.